Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен анын Нурдөөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Кыргызстан партиясы ичинен ыдырап оомат кетти. Жогорку сот 1-сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арызын карады. Натыйжада Бишкектин административдик сотунун Кыргызстан партиясынын кызыкчылыгына чечкен чечимин күчүндө калтырды. Чечим дароо күчүнө кирет, үстүнөн арызданууга болбойт. Эске сала кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы документ тапшырууда мыйзам бузган деген негиз менен Кыргызстан партиясынын документтерин 25 августта артка кайтарган. Кыргызстан партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылып, 27 августта судья Чолпон Досмамбетова партиянын арызын канааттандырган. Бул чечимге каршы болгон Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку сотко арызданган болчу. Ошентип мыйзам эрежеси бузулду. Кыргызстан шайлоодон четтеш керек, мыйзам баарына бирдей деген жаранды коомдун үнүн соттор кулак сыртынан келтиришти. Сыягы алакандары ысып, ооздору жакшы эле майланса керек. Бирок кандай болгон күндө дагы Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясын каттабаш керек. Сот БШКны партияны каттаганга милдеттендирбейт. Каттоо убагы өттү. 6-да жөнөп кеткен поездди артка кайтарып келип, Кыргызстан партиясын олтургузуш керек деген акылга сыйбайт. Бирок сот Кыргызстан партиясына чечим чыгарган менен партия ичинен ыдырап, талапкерлердин көбү чыгып кетишти. Маселен, Нурбек Сыдыгалиев, Сайдулла Нышанов Кыргызстандан чыгып, мекеним Кыргызстан партиясына иштеп бермей болушса, Жыргалбек Саматов сыяктуу көптөгөн талапкерлер фондко кошкон акчаларын алып, партиядан кетип калышканы сөз болуп жатат. Булардан башка дагы жер-жерлерде штабтарда иштеген көптөгөн адамдар башка партияларга өтүп кетишкени маалым болду. Кыскасы, Кыргызстан партиясынан оомат кетти, эл назарынан калышты. Бишкектик сойкулар кара тизмесине түшүп калган депутаттардын сүрөтүн жарыялашат. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Жанайым Касымбекова жазып чыкты. Аз адамдар билишет, бирок Кыргызстандагы сойкулардын кардарлары боюнча өзүнүн кара тизмеси бар. Биз кайгылуу окуялар менен бөлүшүп, акыбызды бербей коркутуп үркүткөндөр жөнүндө айтып беребиз. Алардын арасында жогорку кеңештин учурдагы депутаттары жана шайлоого аттанган талапкерлер бар. Бирок сайтта ар биринин жүзү жашырылган. Жакында менин бир досумду оорулуу кардар уур токмок калып, андан кийин күч колдонуп зордуктады. Ал үчүн эч нерсе болбоду. Ал өтө крутой депутат экен, эми алдыдагы парламенттик шайлоого баратат. Алар оозуңарды ачсаңар бардыгыңарды токойго алып барып көмүп салабыз дешти. Биз коркобуз, бирок ушундай улана берсе, биз алардын жүздөрүн жарыялап, бул талапкерлердин кандай жийиркеничтүү иштерди кылып жүргөнүн айтып беребиз, деп жазат Касымова. Кылыч Саркарбаевдин кайра жумушка келүүсү талкуу жаратты. Милициянын мурдагы кызматкери Төлөн Рахимберди уулу Кылычбек Саркарбаевден жабыркап, ок жегенин айтып, кайра андай сөзүнөн баш тарткан. Ал 14 февралда президентке чейин кайрылуу жасаган эсибизде. Бул жаңжалдын кесепетинен Ош шаардык спорт комитетинин жетекчилигинен Кылычбек Саркарбаев кетүүгө аргасыз болгон. Учурда кайрадан кызматка келгени баштагы айыптоолор негизсиз экени айтылды. Бул боюнча мэриянын маалымат катчысы Азамат Апсатаров кабарлады. Ал эми социалдык тармактарда Кылычбек Саркарбаевдин артынан ар кандай пикирлер жаралды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын съездинде генерал Өмүрбек Субаналиев кылмыш дүйнөсү баш көтөргөнүн эскертип, алар менен аяусуз күрөшүүнү ачыктаган. Мамлекетке коркунуч келгенин баса белгилеп, бул билдирүү коомчулукта талкуу жаратып, күч органдары аныктаганга үлгүрүшкөн. Эгемендүүлүк майрамына карата 31 августта Алы Туткучев Ала Тоо аянтында сенсация жаратты. Таластык акеси Өмүрбек Субаналиевдин айтканын улантып, коррупцияны соттордон сок билегин жана кылмыштуулукту ырдап чогулушуп добуштар уурдалганын, адилетсиздик ар тараптан кысканын төккөн. Сооронбай Жээнбековдун астында өз чындыгын тайманбай айткан Алы акынды коомчулук алкоого алышты. Мурдагы төбөлдөр ачуусунду уга алышчу эмес, бул саам ажообу сабырдуулукта баарын тыңдап, эртеси планда жок коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Эң башкысы башкаруу бийлигинен тазалыкты талап кылып, парламенттик шайлоону ачык айкын калыс өткөрүүгө тапшырмаларды берди. Өзгөрүүгө үмүт бар бекен. Айрым кошоматчы саясатчыларга караганда, оппозициялык манайдагы Өмүрбек Субаналиев менен Алы Туткучев коомчулуктагы коркунучтарды алдын ала айтышканы, мамлекеттүүлүккө пайда келтиришкени бааланууда. 1000 сом эле сомго сатылышканбы? Бугуудагы шайлоо участогунда адамдардын массалык каттоо орун алган айтылууда.
Бишкектеги 1046 шайлоо участкасында шайлоочуларды массалык түрдө каттоо болгон айтылууда. Бул тууралуу Беспредел Facebook баракчасында маалымдады. Адамдарды автобустар менен алып келип, алардын ордуна үгүттөөчүлөр форма 2-ни толтуруп, добуш берүүчү жайларын алмаштырып жатышат деп айтылат маалыматта. Шайлоочуларга 1000 сомдон берилгени божомолдонууда. Эске салсак, Нарындын Чет Нура айылында добуш сатып алуу фактысы катталганы тууралуу маалыматтар чыгып, ал боюнча кылмыш иши козголгон. Салык кызматы мыйзамсыз сатылып жаткан 29 миңден ашык бөтөлкө алкоголду аныктады. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө алкоголдук продукцияны лицензиясы жана тиешелүү сертификаты жок сатуу максатында мыйзамсыз сактаган фактысын аныкташты. Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, жалпысынан ар кандай аталыштагы жана идиштеги 29145 бөтөлкө алкоголдук продукция тартып алынды. Анын ичинен Бишкек шаарында 13873 бөтөлкө алкоголь, Жалал Абад облусунун Алабука районунда 15272 бөтөлкө сыра. Белгилей кетсек, жалпы республика боюнча буга окшогон рейдтик иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүүдө. Трамп Кытайды COVID-19 өлгөндөрдүн санын жашырды деп айыптоодо. Кытай коронавирустан каза болгондордун саны тууралуу чыныгы маалыматты атайын эле жашырып жатат. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп Fox News телеканалынын журналисттерине маек берип жатып айтканын Известия басылмасы жазды. АКШ лидеринин ою боюнча, азыр Кытайда кыйын мезгил, пандемиядан улам аталган мамлекет башкалар болжолдогондон да абдан көп зыянга учураган. Алар 10 миңдеген адамдарынан айрылышты. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кытайда коронавирустан көз жумгандар көп. Болгону бул тууралуу алар ачык айтпай жатышат, деди Трамп. Журналисттер өз кезегинде андан мындай маалыматтарды кайдан алганын сурашкан, бирок Ак үйдүн ээси бул суроого жооп берген эмес. Джон Хопкинс атындагы изилдөө институтунун расмий сайтындагы маалыматтарга таянсак, Кытайда коронавирустан 4724 адам көз жумган. Ал эми АКШда 184 миңден ашык бейтап каза болгон. Лукашенконун жиндилиги күчөп баратат, дейт эксперт. Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко реалдуу жашоодон таптакыр кол үздү. Буга анын кечээ жакында эле айткандары жана жасагандары күбө. Муну Дни Чекит.ру жазып чыкты. Политехнолог Станислав Белковский акыркы жуманын ичинде Александр Лукашенко бир нече жолу коомчулуктун кыжырын катуу келтиргенине көңүлүн бурган. Иш таштоо жарыялаган ишканаларды жаап салам деп президенттин коркутканы өлкө жарандарынын жинин ого бетер кайнатты. Ошондой эле Нобель сыйлыгынын лауреаты Светлана Алексеевичти сурак калганы да көпчүлүктүн ачуусуна катуу келтирди. Белоруссиялык жазуучу оппозициянын координациялык кеңешинин иши боюнча күбө катары өткөн. Нобель сыйлыгынын ээси көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Мурунку жума Лукашенко Литвиянын порттору аркылуу Россия менен Кытайга кетчү Белоруссиянын азык-түлүктөрүн токтотуу тууралуу жарыя кылган. Эксперттин пикири боюнча, мындай иш-чара биринчи кезекте Белоруссиянын өзүнө зыян алып келерин, жада калса мектеп окуучусу да эң сонун түшүнөт. Өткөн жекшембиде 30 августта Минскиде оппозиционерлер тынчтыктын жана көз карандысыздыктын маршына чыгышты. Так ушул күнү президенттин туулган күнү болчу. Демонстранттар Александр Лукашенкога өлгөндө коюлуучу гүлчамбарлар менен диктатурасына табыт белек кылышты. Эсиңерге сала кетсек, мындан бир жума мурда Александр Лукашенко никесиз туулган кичи уулу Николай экөө колдорун автомат көтөрүп, өз элин атууга камданып, ызырынып чуркап жүргөнүн видеолоруна бүтүндөй дүйнө күбө болду. Ал эми 7 каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган депутаттарга берилген толгон токой жеңилдиктер аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Шайлоого жакын айрым депутаттар келээрки шайлоонун камын ойлоп мандатын тапшырышууда. Бирок 1 айлык депутаттык креслону эңсегендер да көп болуп мандат алышууда. Анын себеби депутат болгондор оңбогондой жеңилдиктерге ээ болот. Депутат камакка алынбайт. Жазык процессуалдык мыйзамдын негизинде тинтүү жүргүзүүгө болбойт. Бирок бул артыкчылык өзгөчө оор кылмыш жасаган учурда жараксыз. Андан тышкары депутаттын турак жайын, кызматтык кабинетин, жүгүн, жеке жана кызматтык унаасын, кат алмашуусун, байланыш каражаттарын, документтерин текшерүүгө жана тинтүүгө уруксаат берилген эмес. Жогорку кеңештин аппараты, депутатты кызматтык иш бөлмө, керектүү канцелярдык жана техникалык каражаттар, байланыш, транспорт менен камсыздайт. Депутат социалдык, тиричилик шарттары менен камсыздалып, жогорку кеңештин жыйындар залында жеке орунга ээ болот. Депутаттын консультант алууга укугу бар. Депутатка дипломатиялык паспорт берилет. Кыргызстандын чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү депутаттар иш сапары менен барган учурда керектүү жардам жана колдоо көрсөтүүгө милдеттүү.
Депутаттын иш сапарлары, ошондой эле чет өлкөгө барган сапары каржыланат. Бишкек шаарында жашаган турак жайы жок депутатка кызматтык турак жай берилет. Депутат Кыргызстандын аймагындагы бардык мамлекеттик коомдук транспорттун кызматын акысыз пайдаланууга укуктуу. Депутат жана аны коштогон жаран мамлекеттик же муниципалдык мейманканадан кезексиз орун алууга укуктуу. Депутатка тийиштүү класстык чин берилет. Депутаттын ыйгарым укуктары үзгүлтүксүз эмгек стажына кошулат. Жогорку кеңештеги ыйгарым укуктары токтогондон кийин депутат болуп шайланганга чейинки жумушуна кызматка кайтат. Эгерде ал кызмат орду жок болсо, анда ага теңдеш кызматты ээлейт. Депутатка өкмөт мүчөлөрү үчүн каралган медициналык санатордук курорттук дарылоо менен камсыздоо каралган. Ыйгарым укуктарын аткарып жаткан депутатка төраганын сунушу менен кызматтык курал берилет. Кыргызстанда көптөн бери депутаттарга берилген жеңилдиктерди алып салуу маселеси көтөрүлгөнү менен бул сөз боюнча калып келет. Көпчүлүк депутаттар бир гана жеңилдиктер үчүн эмес, жеке кызыкчылыктарын көздөш үчүн парламентке келүүгө ашыгышат деген пикирлер байма-бай айтылып келет. Депутаттыктын даамын татып калгандар кайрадан бул кызматка ашыгып жаткандары далил болууда. Демек, эл өкүлү элдин эрке баласы деген эле кызмат экени маалым болууда. Bir kança milyardтаган сомго жараша мыйзам кабыл алынып, ошол ундарды же буудайды Кыргызстанга алып келгенде немеден бажы төлөмдөрүнөн бошотулган. Же салыктардан бошотулган. Бул деген өтө чоң эбегейсиз мүмкүнчүлүк. Бул жанагы маяналар бул чымын чыккандай деле нерсе болуп калбайт. Же кант ташуучулардын да ошондой сыяктуу лоббиси болгон. Ошол депутаттар өз алдынча ошондой кызыкчылыктарды түртмөп, ошол негизинде мыйзамдарды кабыл алып, салыктардан бошотуу, бажы төлөмүнөн бошотуу деген сыяктуу иштерди алып барышат. Парламентке каражаттын арты менен келип, кайра аны өндүрүп алуу аракети 5 жылда экеселеп аткарылат. Депутаттарга берилген артыкчылыктар аларды 5 жыл бою коштоп жүрөт. Буга чейин аларга берилген кызматтык унааларды кайтаруу демилгеси көтөрүлгөнү менен эл өкүлдөрү өздөрү колдобой келет. Бул инсандар, мен да кошулуп кетем, эгер чыныгы эл өкүлдөрү болсо, эгер чынында мамлекетте өзгөчө бюджетти ойлосо, ага бир 2-3 жумалык депутат боло калайын деп туруп, анан жанагындай төлөмдөрдү мага да кашыча алып калайын деген эгер ойлору болбосо, мен ойлойм депутат болбой эле тескерисинче кайра 7-чи созувка кандидаттыкка аттанса, мен ойлойм туура болот да. Анан жанагы кичинекей тыйын болсо да азыр бизге бюджетибиз ол чогон азыр миллиардтаган акчалар жетпей жатпайбы? Ал жакта мен кичине болсо да азыр ар бир тыйынга сусап турган кезибиз да. Кичине болсо да ошол жардам болмок да. Коомчулук парламент өкүлдөрүнүн мындай толгон токой жеңилдиктерге ээ болушуна камтамачылыгын билдиришти. Жеңилдик каралышына каршымын. Олар бардыгы жетишкен адамдар бар, депутаттар. Кылган нерселери жок эл үчүн, өздөрүнүн жери үчүн. Анан ошондой өздөрүнө жеңилдик алганга уяттары кандай чыдап ушундайды неме кылып атышат деген эмени сүйлөдүм да балам. Эми азыркы депутаттарга мындай немен чыкпайт, эсеп чыкпайт мен. Эптеп эле креслого жабышып алып отурушуң эле элди деле ойлоп аткан жокмуңдар. Өздөрүнүн эле бизнестерин ойлоп эле креслого барып алыштын амалын эле ойлоп отурушат. Эске салсак, буга чейин Өнүгүү Прогресс партиясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу менен Кыргызстан парламенттик фракциясынын депутаты Данияр Төлөнов мандатынан ажыратылып, алардын ордуна жаңы депутаттар мандатка ээ болушкан. Сапар Акунбеков, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек. Азайышса жакшы болот эле, 120 эмес 30-40 деле чарчатмак. Пайдасынан зыяны көптөр. Жок дегенде саны азайса, депутаттарга бөлүнгөн акчаны мугалим, дарыгерлерге кошуп берилсе. Кудай эле болуп алышып турго. Биротоло булар оорубайт, өлбөйт деп да мыйзам чыгарып алышпаптыр. Ошон үчүн арты таза эместердин баары ошол жакка далбастайт. Ошол жеңилдиктердин баарын жок кылганда мамлекетке да коррупция азаймак. Экономика кандай абалда? Бул акмактарга ушунча акча каражаты каралабы? Мындай болбойт. Мыйзамды башынан карап чыгуу керек. Бул эшектер эмнени кыйратып жатат? Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.